Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстаңыздар. Биз эфирибизди андан ары улантабыз. Бизде дагы бир конообуз бар. Өзгөчө массаж, укалоону билген ушундай бир сулуу айымыбыз келип калды биздин эфирге. Таныштырып өтөлү анда. Ооба. Урматтуу телекөрүүчү, көпчүлүк учурда биз кыргыздар дейли кесиптешим орун алдын албайбыз. Ооруган учурда кайсыл жакка барам, кимге барам деп анан биз мыкты адисти издеп баштайбыз. Анан тааныштарга чалабыз, социалдык баракчаларды дароо аңтарабыз, ким күчтүү болсо, мындайча айтканда, ошол адамды издеп жөнөйбүз да. Демек, бүгүн дагы биз мына ушундай сиз издеген адамды атайын студияга конокко чакырдык. Ким деп турган болсоңуздар, биздин денебизди укалоо менен көптөгөн оорулардан арылуубузга жардам берген укалоочу Айгүл Сабыралиева бүгүн бизде конокто. Баракелде. Саламатсызбы Айгүл эже, кандайсыз? Саламатчылык, жакшы. Кош келипсиз. Жакшы, рахмат. Маңайыңыз кандай? Жакшы, сонун. Куттуктаңыз менен. Рахмат сиздики менен да. Канча жылдан бери укалоочу болуп иштеп келе жатасыз? Мен быйыл буюрса 12 жылга кетти иштегениме. Москвада 10 жыл эмгектенип келдим. Ал жакта жалаң орустар менен иштеп келдим. Орустардын клиникасында иштечим, частный клиникада. Анан бул жакка келгениме уже буюрса 2 жылга баратат. Бул жакта өзүбүздүн кыргыздар менен иштеп атам. Анан чындап эле ошол укалоо менен биз баягы денебиздеги оорулардан арыла алабызбы же кайсыл ооруларга укалоо сунушталат өзү? Азыр бизде актуалдуу болуп аткан проблема бул негизи омуртка, бул биздин фундаментибиз да, үйдүн фундаментинде эле кадимкидей фундамент деп айтып келем. Бул сөздү айткандан тажабайм. Анткени биздин омурткада куймулчуктан баштап ушу бияк 7-атланта деп коет, ушу атлантага чейин бул бизде бүт нервный окончаниялар ушул жерден өтөт. Өпкө, жүрөк, боор, ашказан бүт ушул жактан. Кимдин ашказаны ооруйт, боору, жүрөк бүт ушул жерден. Жүрөгүнөн да азыр почти 70%га жүрөгүм кысылып атат, жүрөгүм ооруп атат, бирок жүрөгү таза, больницага барса, бирок жүрөгүм кысылып атат, аба жетпей атат дегендер көп келип атат. Анан бут ооругандар көп келет. Менин байкаганым, Москвада иштеп жүргөндө орустар 70% профилактика деп келишчи, а бул жакта 70% ооругандар келет экен да. Баса албай келишет. Көбүнчө бул оору суставтын, сөөктүн оорусу негизи 60 жаштан кийин уже өзүнүн немесин көрсөтүп баштайт да. Метаболизм жайлайт, анткени организмде жайлаганда омурткада кыйшыктар кичинекей эле, мынчалык кыйшык болобу, чоң кыйшык болобу, анын айырмасы жок. Бир аз эле кыйшык болсо эле уже ал берип баштайт. Аны дары менен баягы эме коюп, блокада койдуруп салып атышат, аны менен болбойт. Блокада деген өзү эле блок деп атат да. Ал убактылуу гана, Гормондорду блоктоп таштайт. Өзүнүн адамдын гормону иштебей калып, блоктоп таштап туруп, анан жамбашта мисалы белинен грыжа болгондор блоктоп таштап атат. Бияктан мындай кыргыздарда коркуп жүрөт экен, грыжа бар эле, грыжам деп менчиктеп алышат. Бул да психосоматика, грыжаны менчиктеп алышат, грыжа бар, коркуп эле болбойт деп. Мисалы, мен өзүм немен ала албай калып турум, бул биздин куймулчактан өйдө өткөн жерде 5-6 омуртка деп коет. Ушул жерде таза бедренный митип бизде кыймылдатып турган, бутту бастырып турган жердеги ушул жерден таза беден грушевидный мышцы деп коет, седалищныйден өткөн ушул жерде каналдар бар. Ошолор кысылып калган эле буттарга подпитка жетпей эле адам аксап ооруп баштайт. Ошону муну дары менен, мен практикамда дары менен дарылангандар ал эми витамин алса болот, бирок аны только глубоко кирип туруп эле каналдарды ачам. Анан жакшы болуп, натыйжа алгандар аябай көп. Жакында эле бир эжеке Ферганадан келип кетти, мага уже отзыв берген, баса албай келген кызы жетелеп. Бутунан тамыр үзүлүп кеткен да, жана сухожилийный деп коет, эме жактан, балтырдан. Жакшы результат алды. Көп андайлар суроо пайда болду да. Азыр сиз ушу 12 жылдан бери укалоо тармагында иштеп жаткан экенсиз. Өзгөчө чоң эбегейсиз, опытыңыз бар экен. Анан көбүнчө кимдер кайрылат? Айымдарбы же болбосо мырзаларбы? Ошол айтып кетсеңиз. Айымдар бул жакта көбүнчө айымдар кайрылат экен. Анан бизде мен бир 6-7 жыл мурун Кыргызстанга келгем, Москваданчы. Мен өзүмдүн кыргыздарды айыктырам деп ушинтип келсем, анда эч ким түшүнчү эмес. Анан ал убакта мен келип иштейм деп көчүп келип алып кайра кетип калгам да, анткени көбү түшүнбөй эле жок акцент дарыга болгон. Азыр бул ковид убагынан кийин негизи эле бул Москвадан деле байкадым, бул жакта деле ковидтен кийин ден соолугуна кам көрүшүп, только массажга көпкөн акцент кылып калгандарчы, келип калышыптыр. Анан дагы айтар элем адамдарга, элементарно келгенде, мисалы, бизде висцеральный массаж дегенде болот, кишечникте второй мозг деп коет. Бул китеп дагы бар дажычы, ушул жерден көп нерсе кетет. Элементарно диафрагма демалганды үйрөт. Демал десе бизде көбү
ичип деле бияктан дем ала берет. А висцеральный болгондо бул жак экинин дем алуу бар да, негизи даосский анан буддийский деп экиге бөлүнөт. Буддийский дем алыш керек, жана дем алып баратканда ичти чыгарып туруп кайра мындай киргизгенде кислород полный денеге тараганда бул долголетие жизни деп коет, көп жашайбыз адамдар. Ушундан эле туура дем алганда эле адам жан дүйнөсүнүн тынчтыгы алып келип койсо болот. Анан мен бир массаждан дагы бир өзгөчөлүгүм, массаж жасаган укалоочу профессияда ишо мен телесный психология менен иштейм. Адамдарда багы бизде сенсорный память да дене. Башыбызды прокачка кылып, психология тоже жакшы. Мен психологдор өзүм деле психология менен иштейм. Бияк башка прокачка болгон, именно денени прокачка кылган. Ал башкада биз кичинекей кезибизден 4 жаштан баштап биз адамдар аказы маска кийип баштайт экенбиз. То есть багы көп маска болот да. Анан таарынычтын баары көрүнгөн денеге кете берет, ошо дене бүт ала берет. А бизде мына энергетический карап көргөндө ал мындай чеч деп тура берет экен, анан ошол жер ооруй берет, больница барса таза чыгат. Жана мисалы эле анахата деп коет, чакра, жүрөк чакрасын көп айтат. Сүйүү жетпегендер аябай көп азыр бизде. Сүйүү жетпей, внимание жетпей эле анан өзүлөрүн сүйө албай фокус башка жакта болуп урушат. Мен көбүнчө дагы адамдын баягы ички дүйнөсү менен көбүрөөк дагы иштейм дагы. Анан баягы аябай катуу телесный эме болуп келгендерди точкаларын басып, кыйкыртып туруп, ыйлатып туруп чыгарып салабыз да. Ал кадимкидей бизден чыгып кетет. Жеңилдеп да калып анан сразу чыган. Азыр деген эми заман ушундай болот да, биз алтын доорго кирип атабыз. Азыр гипофиз барын ачык. Эми азыр аны кээ бирөө туура түшүнөт, кээ бирөө туура эмес түшүнөт, бирок азыр сезет. Мисалы мен 7-8 жыл мурун иштеп жүргөндө жакшы болуп калдыңызбы деп сурасаң деле ошону көп сезишчү эмес. 3-4 күн үйүнө барып, кайра келип айтышчы, жакшы болуп калыптырмын чын эле деп. Азыр моментально сезишет. Сразу эле менен бир нерсе чыгып кетти дешипчи. Көрсө биз баягы таарынычтарды, күнөөлүү сезимдерди кармалап аткенбиз, денеге кармалып бекем турат. Ал жери ошондуп тырышып калат. А бул массажда болсо кандай баягы мышцалар бош болуш керек. Мен мисалы минутта түшүндүрүп берем, кичинекей бир 1-2 жаш балдардын денеси жумшак болот го, бырс деп кармайт. Биздин дене да ошондой абалга келиш керек. Бул жаратылыштагы абал. Дене жыйрылып катуу болуп калат. Анткени жыйрылып калат. Ал кандайдан баштап баягы эле кичинекей кезибизге келет. Биз жөнөттүр тийбей алдыгын деп мынткенде эле уже баягы кысылды, бүтт ошол эме калып калды. Ошентип атып эле биз канча жашка чыгып кеткенден анан 60-тан өткөндөн элестеп көргүлө. Айгүлайым, эми сиз мисалы бейтап буту ооруп барса, эмне үчүн буту ооруп атканын себебин аныктап, анан укалоо жүргүзөт экенсиз. Ар бир оорунун өзүнүн чектин таап алып туруп. Анан эми сизден мен дагы окуп үйрөнгүм келет, мен дагы сиз сыяктуу болуп башкаларды айыктыргым келет же жон гана үйүмдөгүлөргө жардам бергим келет же болбосо укалоону үйрөнүп мен дагы акча тапкым келет дегендерди окутасызбы? Окутам. Азыр мен өзүм негизи Москвада жүргөндө эле окутуп жүрчүмүн. Ал жакта контингент башка, бул жак башка. Анан бул жакта эмне себептен мен аябай окутуп атам, себеби ар бир адам эле массажга келип өзүнүн акчасын чыгара албайт. Бизде анан жагың келгенде улам эле салыштыра берет экенсиң да, орус менен кыргыздарды салыштырып атам. Бияктан мен Москвада мындай болуп келчү да, бир жакшы нерсесин айтып коеюн. Орустарда эски сумка көтөрүп алып деле келет, эски сумкасы тим эле, жолу сааты эски, бирок акча бар, айтат, мен дейт ден соолугума бир жума тамакты аз жесем да, бирок зато акчаны берем дейт. Аяктан кымбат болчу массаж, бир эле массаж 3000 4000 берип кетет, бирок 85-теги мен 3% бар болчу, түп-түз басышат. Коюп басып келип, кайра ушундай. А бизден мен жаңы келгенде бир 77 жашта бир апага жасадым, уже 3 бүктөлүп калган. Бул омуртка. Аны айтып атам, качан 50 жашында жыгылган экен, өзү билбей калган, уже ошондон баягы смещение кетип калган. Ошол бойдон ушинтип жүр. Ошол апанын белин бир аз көтөрдүк. Любой возрастта белди түздөсө болот. А көп эле коркуп, мен өзүмдүн опытымдан айта алам ошондой кылыпчы. Белди түздүп жасаса, анан деген баары эле келип алып 1,5-2 миң массажга келе алышпайт. Себеби мага азыр 3 күндөн бери бир микроинсульт алган эжеке келип атат. Бир жак ыктасын уже иштебей калган, бирок жаны кирип баштады. Эми ошол эжекени кызына массажды үйрөтүп атам. Анткени ал үйүнөн күндө алды эле 1,5 миң 2 миңге келе албайт. Лучше өзүнүн кызы үйрөнүп алса, потому что инсульт адамдарга сөзсүз массаж керек. Баягы кысылып калган каналдарды ачып туруш керек, алардыкынча алар уже басып, бут эстеш керек да. Андайлар эми оорубай эле, бирок көп болуп атат да, ушундай баса албай. Жөн эле элементарный ал инсульт албай эле, баса албай эле келгендер көп болот. Жеделеп келет балдары, бирок сразу өзүлөрү чыгып кетет буту менен. Анткени мен омуртканы көргөндө, баягы омурткадан көрүнөт, кайсы омурткадан кандай проблема, айтам, кээ бир айтат эме депчи. Түшүп келели эмеге барып депчи, ага деле түшүрбөй эле өзүм эле көрөм, көрүп туруп. Менде мындай суроо бар да. Азыр ошо укалоолор дагы бөлүнөт го, мисалы тайский массаж, восточный массаж деп коюшат. А сиздики кайсыл түрүнө кирет? Меники лечебный массаж деп коет. Мен башында мен дагы эме жасачумун,
жана мисалы мануалисттер менен дагы мен өзүм мануалисттен окугам Москвада. Ал мануалисттердики алар баягы кайрып, омуртка алда жакшы кайрып туруп, омуртканын гана өзүн акцент кылат. А мен болсо ошо именно омурткада вдоль позвоночника кеткен спазмдар болот. Дүңкүйүп моюндары чыгып кетет, воспаление болот, ошолорго точкаларына да кирем, комбинировать этем да, точкаларына кирем, лечебный кылам. Кээ бирлеринин жүрөк оорутканда колго чейин өтүп кетет, иште аларга лимфодренаж неме, просто келген пациенттин кандай абалда турган ошол боюнча иштейм да. Жакшы. Кандай оорулуулар сизге барса болот? Мисалы кол ооруган, бут ооруган, баш ооруган. Бул массаж деген ушундай медицинанын туу чокусунда турат деп айта алам. Анткени баягы мен өзүм частный клиникада иштеп жүргөндө операция менен чече албаган нерсени точкаларын басып туруп, мисалы жасап койгондо ушундай эффективный болгон болот. Массажга бир гана кимдер келе албайт, жана онкология менен ооругандар, канды айдабаш керек, любой онкология, щитовидкасын алдыргандар, мисалы ошолор. Анан башкаларга боло берет, боюндор айымдар, ал боюндорлорго деле алар именно боюндорлор алыш керек, только отургузуп, омуртканы көрүш керек, анан мындайына жаткызып жасаса болот. Аларга деле боло берет. А башкаларга массаж. Негизи ошо айымдардын көбүнесе төрөттөн кийин бел омурткалары аябай бир кыйналып калат го. Ошолордун восстановлениясын да жасап бере аласыздар. Болот. Мен баягы өзүм деле жаш кезимде боюндарда чүнчү деп коет кыргыздарда. Ошондой баса албай калчумун. Анан ойлочумун, боюндарда ушундай бизде окшоштуктар көп кирип калат да деп ойлосом, жок, андан эмес экен. Мен көп боюндор аялдарды ушул боюнча да аябай эме жүргүзөм. Именно жана 5-6 омурткада же көпчүктүн өзүндө кыйшык болсо, ошолорду гана чүнчү басат экен. А эгерде түптүз болуп омуртка только груднойнан өйдө кетсе, анда эме болбойт да. Сөзсүз анткени алар мынтип кыйшый бир положенияны кармай бергенде, баланы эмизип көтөрө бергенде, омуртка өзүнө ылайыктуу болот, ошентип кыйшыйткан. Анан мынтип калышат. Билинбей эле мынтип алат эле, бүкүрөй эле ылдый жака эме болуп кетет да. Демек дене өзүнөн өзү эле кыйшайбайт, биз ага себепчи болот экенбиз. Жок, только омуртка. Омуртка түптүз болсо биз оорубайбыз. Жамбаш сөөгү чыгып кетет көпчүлүк айымдардын төрөттөн кийин. Төрөттөн кийин анан ошол ал восстановление болуп, бир жылда баланы эмизип бүткөнчө анын сөөгү аябай кирип иштебейбиз. Анан акырын поверхностно иштеп, мышцаларына иштеп турабыз. Кийин гормондор өзүнө келип баштаганда акырын кыймылчактан кирип туруп эмени көтөрсө болот. Атайын бир мастер-класстарды уюштурасызбы? Буюрса, биз азыр жакында 29 мартта мастер-класс уюштурган атабыз. Ал жактан мен ушу баягы Кудайга шүгүр, улам күндө азыр деле билим алып турам. Өзүм дагы ошол туура дем алуу, көнүгүүлөр, эме ошо омурткага мисалы грыжаны өзүмдүн практикамда операциясы жок айткандар болду. Ошол элементарный грыжаны эле кандай кылып жасаш керек, омуртканы кандай алыш керек, ички дүйнө бүт мээ, жүрөк баарын байланыштырган ушундай практикаларды берем. Адамдарды ушу 29 мартта чакырып атабыз мастер-класс. Демек биз 29 мартта кесиптешмекке сиздин мастер-классыңызга барсак, грыжа, бут оору, кол оору иши кылса ооруларга жараша кантип өзүбүз көнүгүүлөрдү жасайбыз, ошол нерсени үйрөнүп келебиз, Өз алдынча. Буюрса. Баракелде, туура. Эң керектүү нерсе экен. Анткени мен аябай ыраазы болом, ушундай өзүмдүн миссиям ушундай иштеп, биз коомго пайдабызды келтирип, Аллага служение кылабыз, Кудайга барабыз. Анан силерге дагы рахмат. Ушундай чакырып, биз ушундай жайылтсак дейм, омурткалар түз болсо дейм, кыргыз элибиз баарыбыз оорубашыбыз керек ошол жөнүндө. Эми сизге эркин микрофон берели, кесиптешмекке атайын убактыңызды бөлүп, аябай жакшы маек куруп бердиңиз. Телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоңуз. Урматтуу кыргыз элим, азыркы биздин орозобуз менен куттуктайм. Баарыбызга жалпы мусулмандардын орозо күнүбүз менен куттуктайм. Ушундай бүгүнкү орозо күнүндө дайыма дүйнө жүзүндө тынччылык болсун. Баарыбызга жакшылыктарды каалайм. Дайыма ошондой эле адамдарга айтарым, баарыңар омурткаңарды ушундай түз абалда, биз аламдан келген энергияны космостон омурткабыз түп-түз кылып жүрсөк, биз адамдар оорубайбыз, анан дайыма күлүп жүрөлүк. Баарыбызга күлкү болсун. Баракелде. Чоң рахмат. Көптөгөн бейтаптарды өзүңүз айтып калдыңыз, баса албай келип басып чыгып кетишет деп. Ушундай ыйлап келгендер сиздин кеңсеңизден күлүп чыксын, кыйналып келгендер сүйүнүп чыксын, ооруларынан айыгып сизге батасын берген бейтаптардын саны көп болсун. Кадырман телекөрүүчү, бүгүн бизде денени укалоочу Айгүл Сабыралиева конокто болду. Эгерде сиз дагы колуңуз, бутуңуз ооруса, бутуңуз какшатып ооруса, сыздаса, үшүсө, жылыбаса, же болбосо
белиңизде грыжан бар деп коркуп кооптонуп жүрсөңүз, колуңуз жакшы көтөрүлбөй жатса, ички органдарыңызда оору маселеси жаралып аткан болсо, иши калса деги койчу кесиптешиме, кандай ооруңуз бар болсо дагы Айгүл эжекеге барсаңыз, эмне себептен ооруп атканыңызды да таап берет экен. Дароо жүзүңүзгө жылмаюу тартуулап, өзүнүн кабинетинен акырын чыгарып узатып коет. Баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен болдум, Адилет Токтомбетов жана ошондой эле кесиптешим. Мен Жазгүл Кудайбердиева, сиздердин кызматыңыздарда чогуу кесиптешим экөөбүз кызмат кылууга аракет жасадык. Бир дагы теле көрүүчүбүз оорубасын, дайыма жүзүндө жылмайуу болсун. Бар болуңуздар.